Кичүү келин болгондун эмнеси ырахат экенин мен сиздерге видеону акырында айтып берем. Буюрса бүгүнкү жаңы күнүм башталып, сабактарым өтүп бүтүп, сабактан кийин атайын класстан тышкары иш уюштуруп, математика сабагынан балдардын билимин сынадык. Билим сыноодо бизде балдардан 11 бала катышып, ата энелер келип кошулушуп, балдардын билимдерин сынап кетишти. Бул иш чара сонун өттү. Балдарга дагы иш чаранын жүрүшү, иш чаранын жыйынтыгы аябай жакты. Ата энелер дагы ынанып кайтышты деген ойдомун. Ошентип иш чараларымды бүтүп, сабактарым өткөн соң үйгө кайтып келдим. Келсем бар жок таза, жыйылган болгону тамагымды ичип алып гана идиштеримди жууп, эмне кылсам экен кечке деп маанайым жакшылыгынан бүгүн оорунма жасайын деп кириштим. Тезинен подвалга түшүп керектүү азыктарды алып чыгып, арчып, тазалап баштадым. Үйдүн кенже келини болгонун эң плюс жагы ушул: жумуштан келесиңби, окуудан келесиңби, кайсыл жактан келсең, сени күткөн иш болбойт. Алыңдын жетишинче жумуштарды кыласың, алы жетишинче үйдөгүлөр сага жардамдашып, колдорун сунушат, балдарыңды карашышат. Майым түгөсө эмне кылам, көмүрүм түгөсө эмне кылам деген ой бул үйдөгү келиндерде болбойт. Анан эле азыркы жаш кыздардын кенже келини аэропортко барып калат, ал жерге көп адам келет, кайнатам көңүлүн карап жашаш керек деген эски ойлорун бузгуң келет да. Кайра силер ошол үйдө берекелүү, ырыскылуу жашайсыңар. Эң негизгиси силер кандай болсоңор ошондой мамиле аласыңар. Сөзсүз 20 мүнөттөн кийин оромонун ордун алмаштырып коюңуздар. Даяр болду.